берден баклажка прием кылабыз. Шаардан прием алып келип, ушул жерге ташып келебиз. Любой эле баклажка городской прием болгон приемкалардан чогултулат. Биз алардан кайра сатып алабыз. Сатып алып берге алып келип, по цветам сорттоп бөлөбүз. Сорттоп бөлүп, анан пресстеп экспортко сатабыз да биз, получается. Жалаң эле баклажка эмес, картон, пластмасс, желим пластмасстар, алюминий банкалар. Бизде берде канистр эмелер жана эстолордон чыккан, муну биз алып чогултабыз, сорттоп эле анан переработчиктерге тапшырабыз да. Салафан деле биз чогултуп, аны деле переработка беребиз. Бул мисалы могу нерсенин баары экологияны буза турган нерселер да. А муну биз кайра чогултуп, производителге бергенде аларга бул сырье болуп саналат да. И эми получается мусордон акча кылган нерсе да. Biz жылына почти 1000 тоннадай баклажка мисалы экспорт кылсак, 1000 тонна баклажкадан Бишкекте бир катмар баклажка менен көмүп койгон объемды жатат да. Биз чоң салым кошобуз да экологияны мисалы сактап калганга. Андай ленталар чыгарса болот баклажкадан. Андай лента чыгарса бул уже готовый материал да. Муну сатса болот. Ушул эле баклажкадан алып конечный продукт болот. Бир 100-150 миң доллардын тегерегинде оборудование менен техника керек. Биринчиден өзүбүздүн товарыбызды өзүбүз алып калабыз да. Мисалы бул азыр Россиядан келет. Россияга биздин акчабыз получается Россияга кетип калып аткан болот да. Картон негизи баштаганыбызга 2-3 ай болду болуш керек. Анткени могу пресс жок болчу да бизде. Анан Вестнет бизге жардам берип, могу прессти алып бергенден кийин өзүбүз пресстеп кетирип, анан картонда прием кыла баштадык. Эң күчтүү пресстердин бири да бул. Мурун биз пресстеп иштеп жүргөндө бир фурага 12 тонна товар жүктөчүк. А бул пресс менен азыр 24 тонна жүктөйбүз да. Объемду 2 эсе кыскартып берет да бул машина. Аппарат. Бир күндө бир 3-4 тонна мощность жетет, 3-4 тонна иштейт. Биз чогултабыз, сорттойбуз, мусордон бөлөбүз, тазалап туруп, ушинтип пресстеп туруп, анан кийин аларга переработка беребиз да. Шаар боюнча бир 50дөй приемный пункт бар да. Анан ошол эле приемный пункттарга адамдар өзү эле сорттоп алып барып берсе, бул жумуш кыйла жеңилдемек да. Анткени биринчиден жана мусоровоздор ташып кетип аткан мусор габаритный мусор болуп саналат. Жана мусоровозго негизи бир 12 тонна, 15 тонна мусор бата турган болсо, ал жерге баклажка эми көлөмдүү да. Баклажка үчүн 5-6 тонна эле мусор батып калат да. Жалгыз эле баклажканы алып койсо эле тазалыктын эле жумушу 2 эсе кыскармак да. Экинчиден ошол эле приемный пункттарга өткөргөндө адамдарга биринчиден акча болуп калат. Ошол эле нан мисалы 1 килограмм баклажка алып барып койсо 2 лепешка сатып алса ошол акчага. Биздин да жумуш жеңилдемек. Анткени буларды приемкаларга кир бойдон алып барып берет да, үйдөн чыкканда таза болот да. Биз кымбатыраак сатсак болот аны деле. Мисалы полигонго алып барып төгүлгөндөн кийин жетишпей калат терилгенге. Анан көп эле өртөнүп кетет. Мисалы экология бузулуп атат, мамлекет жардам бербейт дейт. Эл деле өзүн өзү тарбиялап ушунча болса, экологияга чоң салым болмок да, экологияны сактап калганга. Ошон үчүн мен элдерди ошого чакырат элем, үйдөн өздөрү сорттоп, мисалы бар түрүн эмес, просто ТБО менен эле бытовой отходду айырмалап эле ошол ТБОну эле чогултса эле, бул почти жана свалкада өртөнүп аткан түтүндүн 50%-ын кыскартып коет да бул нерсе.